Бабур Төлбаев. Саламатсызбы, Бабур мырза? Саламатчылык. Улутуңуз боюнча эки сөз кылышты, бирок жакында эле Өзбекстанга чогуу барып келдик. Сизди көбүрөөк кыргыз катары көрдүм. Мага бул кереги жок, мага саясат эч качан жакпайт эле. Азыр дагы жакпайт. Чындыгын айтсам. Сиздин аккаунттарыңызда триллионер деп жазылып турат да? Өзүм мындай көп али звезду поймал деп коет го. Оштерим жок, акчам жок, жубайым дагы мындай. Блогерлерге не керек? Блогерлерге хайп керек. Эмне үчүн саясатка ата журт менен бардыңар деген суроону. Силер мындай чет өлкөгө барышыңар керек. Мен билишимче сиздин жубайыңыз дагы башка болуп аткан, Сен мынаны кылыш керексиң. Сен аялсың го, сен эркексиң го, мынаны кылыш керексиң деген ушул требованиябыз көп да. Мөл булак менен байланышта кредит берет, анан деген туура эмес, ал эле бул эле элдин канын сорот деген. Буга кандай жооп бересиз? Көчө, прессинг, издевательство. Карасак бул 10 жыл жер Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу адам, бир адам өзүнчө бир китеп. Мейманым ишкер, коомдук ишмер, коуч мотиватор, тренер дегир койчу көп эле жаатта камтыйт экен. Ошондой эле жакын арадан бери саясаттан дагы көрө баштадык. Бул Бабур Төлбаев. Саламатсызбы, Бабур мырза? Саламатчылык. Сиз президенттикке аттанып атканда элдер улутуңуз боюнча эки сөз кылышты, бирок жакында эле Өзбекстанга чогуу барып келдик. Сизди көбүрөөк кыргыз катары көрдүм. Өзбек катары көрө алган жок. Мен айтып кетем, мен кыргызстандыкмын да. Ошондуктан биз ушул блогерлердин Ташкентке, Өзбекстанга бардык, Самаркандга чогуу бардык. Менин ушул ниетим биз баары кошуналар менен жакшы мамиле кылып, ушул таанышып, одан жакшы нерселердин сапаттарын көрүп өзүбүзгө алсак, бул мен үчүн бул жакшылык. Өзүбүз дагы барып көрсөтүп, алар дагы аябай мындай таң калып калышты. Бул кандай кыргызстан блогерлери келип, биз ушул жасаган YouTube каналында ушул бар ушул тасмабыз, блогторубуз аларга дагы жакты. Ошондон мен өзүм кыргызстандыкмын да, мен патриотмун да. Ошондуктан сиз туура көрүңүз. Жакшы. Ишкер болуп жүрүп, жалаң ушул бизнес жаатында жүрүп эле анан саясатка бир аз ой баштаганыңыздын себеби эмнеде болду экен? Мен дагы билбейм, эми Кудайдан ушундай өзгөчө бир дем келди, мага ишеним келди. Катышканы мен дагы айтып кеттим, мурун 2 ракат истихара окуп, анан бир ишти, чоң ишти баштасам 2 ракат истихара окуйм. Ошондон көптөрү эмне кыласың, сага эмне керек деп көп суроолор беришет да, беришти. Ага карабай мен дагы туура айтасың, мага бул кереги жок, мага саясат эч качан жакпайт эле. Азыр дагы жакпайт, чындыгын айтсам. Ошондуктан бирок ошол 2 ракат истихара окугандан кийин өзүм мындай ишеним келет экен. Ошолда ушундай ишеним келип, мен дагы түз эле жакшы, позитивдүү өзүм ушул программаны алып бардым. Ошого мен ишенем. Эч ким жамандабай, мен мындай идеалдуу адам жок да, туурабы? Мен өзүм ушул ой пикирим айтып, бул мен үчүн бул дагы бир мүмкүнчүлүктө кандай баалуулуктарым бар, кандай ойлорум бар, ушуну элге жеткизген аракет кылдым. Айттым, катыштым. Кудайга шүгүр, мындай 3-орун алдым. Мен ыраазымын. Баары жакшы. Сонун сиздин аккаунттарыңызда триллионер деп жазылып турат да? Мурун ошондой болчу, анан мен өзгөртүп койдум азыр. Бирок Facebook'та азыркыга чейин ошондой калды. Телеграмда ушинтип чыгасыз да мага. Триллионер байке болчу. Ошонун себеби эмне? Мындан дагы байыш керек. Жок, бул триллионер, бул акча менен мындай байланыш жок эч кандай. Менен ушул дагы бир устаттардын бири бул Шамил Алаудинов. Ал киши менен имам 2013-жылдан бери биз жакынбыз, доспуз, партнербуз. Бул биздин шариаттык мындай кеңешибиздин төрагасы. Мен жакшы тааныйм, үй бүлөсүн тааныйм, балдарын, жубайын тааныйм. Мага алар аябай жакшы жагат. Өзү менен биз жакшы мамилебиз бар да. Ошол өзүнүн мен триллионермин деп айтат. Яны көбүнчө азыркы учурда эл акча аркасынан чуркап жүрүшөт да көп.
Biz trillioner degende men dagы özüm ушул китебимде 2004-жылы ушул бир китеп чыккан. Стань самым умным, самым богатым экинчи части чыккан. Мен дагы özüm ошол ой пикирлеримди жаздым. Азыр триллионер из Кыргызстан деп жазып койдум да, колума ушундай деп койдум. Бул эмне деген? Триллионер бул ошол киши өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, способностьуна ишенген киши ушул триллионер дейт да. Все в этой жизни возможно. Кандай өзүбүзгө максат койсок, ошого жетишкенибиз, мындай күчүбүз дагы, кудуретибиз дагы бар, сапатыбыз жетет. Бул акча жөнүндө эмес, триллионер. Шуну түшүнүш керек. Вот, бул акча жөнүндө эмес, бул нереально. Акчалуу адам катары акча сизге эмне берди? Көптөр мен акчалуу адам деп ойлонушат, бирок мен караңыз, мен ушул чоң компаниянын Эмбулак холдингде мен негиздөөчүсүмүн. Бирок мен 1 сом дагы салым ушул курулушунда койгон жокмун да. Бул мен өзүм койгон, ушул мием болду, интеллектим болду, билимим, тажрыйбам болду. Ошол мен ушул бул компаниянын ээси Россиядагы бир чоң бир инвестор бар. Ошол акчасын мага ишенип, сен жакшы бала экенсиң, тажрыйбамды көрүп, натыйжаларды көрүп, ишенип биринчи кичине акча берди, анан көбүрөөк болушу, чоң акча берди. Мен ошону колдонуп атып, анан мен уже бул компаниядагы мен кеттим Кыргызстанда. Азыр мен кеңешчи катары иштеп жүрөм. Ошондуктан бул эми өзүмгө ушул топ менеджер жараша өзүмгө албетте мындай акча чыгып турат, премия, бонуса чыгып турат, мага Кудайга шүкүр жетет. Ошондуктан мен көптөр мен ээси эмесмин бул компания. Конечно, кичинекей долям бар. Бул управляющий катары мага алар белек катары беришкен доля бар. Бирок ээси бул абдан чоң компания да. Ээси Россияда. Ошондуктан мен мындай как управляющий партнер деп коет. Ошол катары мен ойлойм, Кудайга шүкүр, менин байлыгым бул үй бүлөм, менин досторум, менин ушул жакшы ниеттерим, жакшы кылган иштерим ушул мен үчүн ушул байлык. Жакшы мамиле кылсам, элге пайдам тийсе, ошол мен үчүн ошол байлык. Акча байлык эмес. Мен ошол апам кичине бала кезимден айтып келет. Акча аркасынан куйлабай, сен акча сени куйласын деп айтат да көп. Бул дегени акча бул канча акча болсо, акчаны берип ташташ керек. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки кишилиге мындай завидовать этсе болот деп айткан да. Бул биринчи киши бул аябай мына бай киши болуп, өзүнүн бар акчаларын эмнеси болсо инвестиция кылат, таратып берсе башкаларга, ошол эң туура иш. Экинчиси бул мындай алым болуп, өзүнүн ушул билимин, илимин башка элдерге, жаш муундарга ошол акыры күнгө чейин мындай берсе, бөлөсө, ошол туура. Ушундай эки киши болуш керек да. Бактылуу болуш үчүн ушундай эки киши болушка аракет кылыш керек. Биздин пайгамбар айткан сөздөрү. Ошондуктан мен үчүн ушул байлык колумдан келсе, пайда келтирсем элге, ошол мен үчүн ошол байлык. Мурунку Бабур башкача болуп өзгөрдүбү же Бабур дайым эле ушундай беле сырткы образы башкабы? Мындай эме сырткы образ бул интернетте, социал тармактар аркылуу баары башкача болот экен да. Мен көптөр ушул менин катталуучуларым дагы келип, сиз мындай экенсиз, биз сизди мындай башкача билчү элек деп айтышат мага. Бирок эми мен ушундай эле жөнөкөй баламын өзүм алып карасачы. Бирок 2012-2013 жылдары мен ушул өзүм мындай көп али звезду поймал деп коет го. Ошондой момент болгон, 1-2 жыл ошондой момент болгон. Ошондо мен өзүмгө жакпаган, аш 1-2 жыл болгондо мен өзүмгө жакпаган, мен жакшы болбодум. Эмнеден улам звезду поймали? Эми мен ийгиликке жетишип, биз Москва компанияны ачтык. Андай 2-3 жылдын ичинде биз 3-4 компания ачтык да. Тажикстан, Өзбекстан, Азербайжан, Орусияда ачып, мындай болуп калаткан ушул учур болду да. Мен канча жашымда? Ошо 32-33 жашымда. Анан мен түшүндүм, бул туура эмес жол. Бул баары келетиги бул кетет. Ошондон эң негизи ушул жаш пайда келтирип, ошол жакындарыңа, үй бүлөңгө, досторуңга, коллективге, башкаларга пайда келсең, ошондон мен мындай рахаттанып жүрөм. Вот, бирок эч ким идеалдуу эмес да. Албетте биз дагы ката кылабыз, андай кылабыз, бирок негизи мен ойлойм ушул менин апам дагы эң негизи азыр көп алымдарга азыркы учурда биз балдарга жакшы адам болууну үйрөтүш керек. Мен ошону мен үчүн дагы эң чоң нерсе да ошол. Жакшы адам болуп туруш керек да.
адамгерчилик мен үчүн бул бир чоң баалуулукта. Кайсы бир интервьюңуздан кийин абдан чоң резонанс жаралганда мына аялдарга болгон мамиле темасында азыр ошол оюңуз өзгөрдү, азыр аялдарга болгон мамилеңиз, үйдө жубайыңызга болгон мамилеңиз кандай? Үйдө отуруш керек аял деген сыяктуу. Жок, караңыз, жок. Менин мамилем ар дайым жакшы болчу. Ошондо дагы жакшы болчу. Мен бир дагы сөзүмө кайтпайм. Не болгон? 5 саат 300 минут менен интервью алынган. 5 саат нон-стоп. 70-ке жакын суроолор болгон, мен өзүм айтып берем, мындай жакшы андай. Алар айткан, байке, бул 5 саат болуп кетти, бизге 40 мүнөт эле интервью керек деп айтышты. Эми өзүңүз билесиңер деп. Алар кесип 56 мүнөт, 58 мүнөткө кыскартылды материалды. Уже контексттен көп нерсени кесип салышты. Блогерлерге не керек? Блогерлерге хайп керек. Ошол жерде мисалы үчүн ошол женский лидерство жөнүндө мен айткан сөздөрүм бар. Аларды кесип атайын кылган жок, мен ойлойм. Просто эми кесиш керек да. 300 мүнөттөн ошол 40 мүнөт аракет болчу, бирок 58 мүнөткө кыскартылды. Мен айттым, ал жерде билесизби, ошол учурда бир чет элден келген бир аял, Нарандан келген ошол жөнөкөй кыздардагы ошол женский лидерство жөнүндө семинар өттү. Мен ошол күбө болуп көрдүм. Мага жакпаган жок. Алар силер мындай чет өлкөгө барышыңар керек. Өзү мен билем, өзүнүн атасынын акчасы көп. Акчасы полностью акча каражатын берет эле. Ал жерге барып окуду, буну кылды, мындай кылып, ушул мындай высокомер деп коет го. Ошондой сапаты ушул семинарды өткөздү да, мага жаккан жок ошол бир университетте. Мага ошондой семинарлар женский лидер жөнүндө бул туура эмес деп айткан сөздөрүм бар орус тилинде. Аялдын лидерлиги тууралуу, Семинар ошол сапат өткөзгөнүн мага жаккан жок. Жакпады да. Тиги аялдын өткөзгөнү жаккан жок. Ошол семинар. Мен ошол семинар деген сөздөрдү айтып, мындай кесип койсо, башкача маани болуп калат, туурабы? Ошону вырван из контекста деп коет. Көптөр эми сиз билесиз да, монтажда көп нерсени кетсе, бул сразу мааниси өзгөрүп калат, туурабы? 5 сөздөн 3 сөздү алып коюңуз, предисловиесин алып койсоңуз, бул сразу мааниси өзгөрөт. Ошондой болду да. Поэтому ал жердагылар хайп болуш үчүн, дагы башка болуш үчүн, кыскартыш үчүн ошондой кесип койду. А бирок караңыз, Кыргызстандан ушул мисалы 5 ишкер болсо, аялдарга мындай коллектив аркылуу жакшы мамиле кылган болсо, ошолордун 5 мен точно Кудай буйрса кирем. Биз караңыз, мисалы үчүн бизде 62% биздин адистер баары аял кишилер. Аткаруучу директор Кыргызстанда аял киши. Азербайжанда аял киши, Москвада аял киши. Топ менеджментте 50% аял киши. Аялдар биринчи бала көрсө, биз премия беребиз. 2011-жылдан баштап $200 премия мен ушул чечим кабыл алдым. Премия беребиз. Допустим, аял кишини бойдо болуп калса дагы биз жумушка алабыз. Бойду бар албай, андагы болгон жок. Мен даже ошондой алганбыз. Ой, оказывается, бабур беременных деген ошондой малва кеткен да. Мага барыбыр мындай ошол 7 айдан кийин барасың, төрөсүң, анан кайтып келесиң да. Кайтып келем, всё. Азыр учурда бизде постоянно 85-90 биздин декретницябыз бар, Кыргызстандын өзүндө. Мисалы үчүн. Анан азыр 2014-жылдан баштап экинчи бала көрсө дагы $200 премия беребиз. Азыр Кудай буйрса дагы бир сентябрда Кудай буйрса дагы мен оюм бар, уже 3-чү кишиге, 3-чү балага дагы премия берип баштайбыз. То есть анан биз 150 социалдык мындай долбоорлорду биз колдопуз. Көбүнчөсү аялдарга. То есть мындай парадокс болуп калат да, мындай на самом деле эң күчтүү феминист Кыргызстанда бул менмин. Радикальный мен эмесмин. Эң күчтүү феминист бул Кыргызстанда мен болуп эчтим. Ким аялдарга эң көп проекттерди колдогон? Карап чыгыңыз. Акыркы 10 жыл, 15 жыл ичинде. Мисалы үчүн. Потому что мен 2000-жылдан бери баштап аялдар менен иштеп келем да. Руководитель женской микрокредитной программы. Кыргызстандагы, Өзбекстандагы, Орусиядагы ошондой. Поэтому бул парадокс болду да, кандай эң мындай реальный феминистти мындай жаман көрсөткөн бул социалдык тармактар да. Вот ошол дагы интервьюну көрсөңүз, 58 мүнөт интервью полностью көрсөңүз, ал жерде 1000 лайк бар, 80-85 дизлайк бар. Но бирок ал жерден дагы 1 саат ичинен ошол 2-3 мүнөт мындай кыскартып, кесип, дагы бир жолу контекстин вырывать этип көрсөткөн бул дагы туура эмес. Вот поэтому ошондой хайп, но тогда хайп поймал. Көптөр тааныды, мен жакшы билгендер
азыркыча мени сыйлап жүрүшөт, жакшы мамилебиз бар. Мен 2017 жылы бир январь айында биз ушул коомдук бир уюм курдук, АПАКе деген. АПАКе аркылуу биз аябай көп проекттерди колдодук. Ал жерде нукур аялдар. Мен төрагасымын, бирок бизде 13 кишиден 9 киши аялдар, дагы 2-3 киши бар, анан дагы мен төрагасымын. Наблюдательный төрагасы мен болом. Ошондой бул жашы ошондой кызыктуу экен да. Парадокс болуп атат. Өткөндө бир семинарыңызга катышып калдым. Жалаң аялдар отурдук, аялдарга тиешелүү тема болду. Анан аякта сиз бул күйөөгө кандай мамиле жасаш керек, үйдө кантип ынтымак болуш керек, сүйүү болуш керек деген сындуу нерселерди өттүңүз. Анан бул эмне себептен мындай тренингтерди өтөсүз? Сизге караңыз, мен айтып атам го, бизде холдингде 3300 киши иштейт. Кыргызстандын өзүндө 2000ден ашыраак киши иштейт. 1000ден көбү бул аялдар. Мен алар тренинг өткөндө алардын мындай да, бизде мүмкүнчүлүктөр аябай көп аялдар үчүн. Мен мындай сураганда эмне үчүн десе, бул көбүнчө айтышат, ушул жолдош менен ушул конфликттер бар, спорлор бар, мындай проблемалар бар. Ошондуктан мындай жумуштагы мындай продуктивности мындай жакшы эмес да. Ошондон мен ушул мажбур болдум. Ошондой взаимоотношения, ушул аял киши менен эркек кишинин арасындагы мамилеге мен анан өзүм катышып, семинарларга өтүп, өзүмдүн тажрыйбам бар. Ошол семинарга өтүшкө мен мажбур болдум. Мен үчүн абдан маанилүү биздин адистерибиз мындай жакшылуу, бактылуу болсо, үйдө бактылуу болсо, жумуштагы алардын продуктивности мындай өсөт да. Бул как жетекчи катары мен үчүн бул мажбур жумуш болду. Мага бактылуу адистер керек. Үй бүлөсүндө проблема болсо, жумушка келип, башын кармап, башы каяктан билбейсиң да. Качество сапаттагы жаман болот. Иштин сапаты аксап калат, албетте. Ошондуктан мен семинар өттүм. Азыр аялдарга мен супер женщинасы дагы көрдүңүз. Супер аял деген ушул семинарым бар. Эркек кишилерге бай ата деген семинарым бар. Аялдарга бир материал берем, эркектерге башкача материал берем. Аларга да кандай аял кишиге мамиле кылыш керек. Ошондой. Мисалы үчүн мен дагы апам дагы бар, эки эжем бар, менин эки кызым бар, Кудай буйруса. Вот, жубайым бар. Жубайым дагы өзгө мына бизнеси бар, кичинекей кофейня ачып, мындай иштеп атат. Астында кофейня. Кофейня. Да, азыр биз дагы 6-жы баланы күтүп атабыз. Ошондуктан бул ал жерде көп нерсе жазганда билбегендер эми жазар экен. Аларга мен мына көңүл бурбайм. Мен тааныгандар билишет. Тааныгандарга биз бул дүйнөдө 7 миллиард киши бар. Алардын ойпиңин караганда бул туура эмес да. Мен өзүм билем, Кудай билет, жакындарым билет, мага ошол жетет. Жакшы. Сиздин оозуңуздан көбүрөөк ушу апаңыз жөнүндө сөздөрдү көп угам да, анан ушу Бабур Төлбаевдин апасы менен атасын айтып берсе, ал кимдер, кандай адамдар тарбиялады? Жөнөкөй мындай рабочий семья деп коет совет учурунда. Жөнөкөй рабочая семья. Менин атам ошол Жапалактан болот. Жапалак кайсы? Ошто Жапалакта. Мен ошол чоң атам Рахман Белде деген чоң атам, ал жерде Жапалак мектебинде биринчи мугалим болгон. Анан так бир эле уулу болгон, Латихан, мен ошол атам Латипжан деп коет. Латифхан ар кандай айтат. Анан ошол мектепте, шаарда мектепте окуп, ошол өзүнүн досунун ошол карындашы менин апам. Жакын досунун карындашыга үйлөнгөн менин атам. Ошол апам өзбек, ошондуктан мен мындай аралаш. Апаңыз өзбек, атаңыз кыргыз. Андай эле көп да азыркы мындай. Вот, ошондуктан алар чогуу 47 жыл жашашты, абдан бактылуу болушту. Мен атам 43 жашка киргенде мен төрөлгөнмүн. Мен 28 киргенде 2005-жылы атам, мен айтып атам, жүрөгүмгө конду. Чын дүйнөгө кетип, эми азыр апам бар, Кудайга шүгүр. 84 жашта. Биз 7 бел тууганбыз. Мен эң кенжесимин. Ошондой, Кудайга шүгүр, мындай өзү мындай эмгеги менен бизди чоңойтуп, эмгекке үйрөтүп, ошондой болдук. Жакшы. Баягы эки улуттун аргындашуусунан акылдуу балдар жаралат дейт го. Мен билишимче сиздин жубайыңыз дагы башка улуттан, Ооба, мен жубайым дагы мындай
50% Кыргыз, 50% Корей. Вот, кайнатам Корей, мисалы үчүн. Кайненем бул караколдук өзүбүз жараныбыз. А балдарыңыз чын ушул сөздү тастыктадыңызбы? Балдарыңыз чын эле акылдуу чыгат бекен, эки кандын аралашмасы? Эми ошону деп айтышат. Эми мен ундай айтыш бул туура эмес болуп калат. Энди мен ойлойм баары биздин балдарыбыз баары акылдуу, эң жакшы өзүбүз балдарыбыз ошондой да. Сиз балаңыз сиз үчүн эң жакшы, эң акылдуу туура. Менин балам мен үчүн эң жакшы, эң акылдуу. Бул туура эле, ошондой болуш керек. Эми бирок канча мындай кан аралашса, ошончо бул жакшы боло турган деген сөз бар. Бул Элипоздагы айтат го, смешение крови бул жакшы деген нерсе. Ошондуктан биз эч качан улутка бөлөнбөйбүз. Бул туура эмес. Биз наоборот Кыргызстанда, ошондо мен программа Кыргызстандыкпыз деп айтыш керек да. Вот, мени караңыз, менин эжем 83-жылы ушул медикалык андай мединститут болчу. Медикал институтты бытырганда мен винеткасын көрсөм, ал жерде 90% баары профессорлор еврейлер экен. Караңыз, ошол еврейлер күчтүү да туурабы медицинада. Ошондуктан мен ойлойм биз ушул Акунбаев медикалык академиясында азыркыга чейин ошол наследиясы экинчи, үчүнчү мундары уже врачтар уже мындай жакшы, мындай күчтүү врачтар бар да. Потому что ошол 70-80 жылдары ушул 90% еврейлер болгон экен, профессорский состав. Караңыз. Ошон үчүн канча биз кыргызстандыктар мындай ар кандай улуттар чогуу биригип жашасак, бири-бирибизге бул дем берип, күч берип, биз күчтүү болобуз. Бөлөнгөндө бөрү деген сөз бар, туура. Ошондуктан менин максатым дагы ушул Кыргызстандагы баары биригип, ага эч кандай улутка карабай бирге эмгектенип иштесек, бул туура деп ойлойм. Сонун ал үчүн бийик деңгээл керек да, Бабурбай мырза. Бизде динге бөлүү, улутка бөлүү, жана башка ушул бөлүнгөндө абдан жакшы көрөбүз да. Ошон үчүн эгерде деңгээлибиз бийик болсок, сен кайсы жактансың, кайсы улуттансың, кайсы динденсиң, карамаган эмеспиз деп ойлойм да. Качандыр бир адам баласы жетилгенде бири-бирибиздин көкүрөгүбүздөн, көйнөгүбүздөн эмес, көкүрөгүбүздөн тааныган убакыт болот деп ойлойм. Кудай буйрса. Анан Бабур мырза, сиз ошо кичи уулуңузду футболго берет экенсиз. Аталыгыңызды көрдүм мен. Негизи эле үйдө кандай атасыз, кандай күйөөсүз? Эми караңыз, биз кандай күйөө, эми бул жубайымдан сураш керек. Бирок мен билем, жубайым бактылуу аял. Кайненем дагы бактылуу, бирок күйөө да. Ар ушул выходной күнү келип, ушул неберелер менен мындай жүрөт, ойнотуп, мындай карап жүрөт. Ошондуктан көп ыраазычылыгын билдирет. Кудайга шүкүр, баары жакшы. Мен азыр 10 жыл болду, биз чогуу жашайбыз. Биз мындай эч качан мындай конфликт болгон жок да. Көптөр айтып турат, конфликт болуп туруш керек, бул нормалдуу десе. Мен үчүн бул нормалдуу эмес да. Кантип конфликт болбойт, Бабурбай? Кантип тилин табасыз аялдын? Эми мындай да, англис тилинде бир жакшы бир кеңеш бар. Trade your expectation for appreciation. Кыргыз тилинде ушул биз сен мынаны кылыш керексиң, сен аялсың го, сен эркексиң го, мынаны кылыш керексиң деген ушул требованиябыз көп да, требования. Ушул ожиданияны ушул ыраазычылыкка мындай трансформация кылсак, өзгөртсөк, ошондо гана бизде эч кандай проблема болбой коет. Качан бизде проблема болот? Ожиданияны эмнеге трансформация кылабыз? Благодарность, ыраазычылыкка. Кичкеле котуруңуз, жалпак тил менен сүйлөйүн. Аялыңан сен момуну жасамага, тиндей кыл, мынт деп чоң нерселерди күтө бербей, кичинекей нерсесине дагы благодарность, ыраазычылык айтып, рахмат. Жакшыдан рахмат, жакшы нерсесин көрүшкө. Мындай бир кишини жаман тарабын көрүшкө бул оңой да, бул акыл керек эмес. Мен любой кишини карасаң, мага ошол мындай жумуш болсо, мындай критик болуп, любой идеалдын тапсаңыздар, мен кемчилигин табам. Бул проблема эмес, акыл керек эмес. Но адамдан ушул Кудайдын пендеси бул. Жакшылыгын табыш бул адамгерчиликтин деңгээли. Точно, да, туура. Адамгерчилик деңгээли ушул башка Кудайдын пендесиде жакшылыктарын көрсө, жакшы тамандарын көрсө, ошол жогору деңгээлде болот. Көрө албаса, деңгээли башкача. Ошону үйрөтүш керек, биз балдарыбызды, өзүбүз жарандарыбызды үйрөтүш керек. Жакшылык бул бар, Кудай пендеси деп атат, Божий дар орус тилинде. Ошону көрүш керек. Кандай биз кол көтөрөбүз Божий дарга? Айырмасы жок, эркек киши болотпу, аял киши болотпу, тем более аял киши болбойт. Туурабы?
Ошондуктан Кудай берсе баары жакшы. Эми ата жөнүндө сүйлөшсөк, эми мен Кудай кишке мен атам аябай мамилебиз жакшы болгон. Ошондуктан мен мага жакшы үлгү болгон да атам. Мен дагы ошол атамдай жакшы ата болушка аракет кылып атам. Эне бактылуу болсо балдар бактылуу болот дейт го. Ушуну айтыңызчы. Эми караңыз, ата-эне бактылуу болсо, балдар дагы бактылуу болот. Не дегенде балдар мындай ата-эне айтканды кылбайт, ата-эненин кылганды кылат. Ата-эненин жашоосу, мындай жүрүш-турушу жакшы болсо, алар дагы мындай кылыш керек экен, мындай болуш керек деп, алар дагы үлгү болот, алардан көрүп үйрөнөт. Ошондуктан биз дагы мындай да кичинекей бала, допустим, ушул мээримди сезип, мындай алар көтөрүп, ойнотуп, алар менен бирге жомокторду окуп, мындай ар кандай жакшы нерселерди кылсаң, алар дагы ушул жашоо экен деп ошого үйрөнөт. Мээрим керек. Мээримсиз өскөн балдар бул чоң проблемалуу балдар. Алар мээрим не деген билбейт да. Элестетиңиз, ушул 5 жашар бала ата-энеси ушул акча табайын деп кетти, башка өлкөгө кетти, мисалы үчүн. Өзү калды. Мындай эч ким мээримсиз, эч ким кучактабайт, эч ким өппөйт, эч ким мындай мороженое алып бербейт. Көчөгө чыгат, чоң анасы, чоң энеси, чоң атасы балким бар, бирок алар дагы мындай кары болуп, аларга караган күчү жок, мисалы үчүн турабы. Көчөдө чоң балдар менен коюшуп, издевательство этет, уруп коет, мындай кылат. Всё. Анан чоңойгондо ошо 10 жыл, 15 жыл ушу улантат. Көчө, прессинг, издевательство, ар кандай проблемалар болушу мүмкүн. Ошол 5 жашарлуу бала 20 жашка болгондо уже өсүп, эмнени көрдү бул жашоодо? Мээримди көрдү. Мээрим көргөнчө бул мээрим не дегенин билбейт. Ошондуктан биз азыр агрессия көп коомдо. Салт тармактарда ушул 20, 25, 30 жашка биздин жарандарыбыз агрессия көп. Алар капачылыктары көп, таарынганлар көп. И вот ошону көргөндө, ошол 15-20 жыл мындай аккумуляция топтонуп, эми азыр полностью выплескивает коомго. Бул жаман көрөт, бай өзүнүн менети мындай эмгеки менен бай келген кишини жаман көрөт. Бул жаман, баардык кишилер жаман ал үчүн. Менде мээрим не деген билбейм. Ошондуктан ушул семинарларга да мен ушул трансформацияны үйрөтөм. Trade expectation for appreciation. Кудайга шүгүрлө. Туура, сен мындай күнөөсү жок да, кичинекей бала азыр чыгып преступность болсо дагы күнөөсү жок, мен мээрим көргөн жок. Көптөр проблема кылат, бирок мындай чукур караш керек да. Проблема ушул 20 жыл мурун башталган. Азыр женское, мужское, семейный насилие деп айтышат. Мындай ойлонуп көрсө, ошол 5 жашар баланын ушул күнөөсү барбы? Жок. Аны биз коом прессовать этти, көчө прессовать этти, мээрим өстүбү, анан гормон пайда болот. Эркек сезиш үчүн аял киши керек. Ошол жактан ала качуулар болот, изнасилование болот, ар кандайлар болот. Өзүнө эркек сапат потребность бар, өзүнүн чувство значимости деп коет, потребность бар, значимость деген. Чтобы почувствовать мужчины, эркек сапатын сезиш үчүн аял киши керек. Ошондойдон насилие болот, андай болот, ар кандай болот да. Потому что башка нерсени көргөн жок, жакшы мемлекетти көргөн жок, мээримди көргөн жок. Бул биздин коомдук проблема. Мындай эч ким айтпаган бул туура эмес. Бул баарыбыздын коомдук проблема. Ошондон бизге көбүрөөк позитив керек, жакшы мамиле керек. Бирөөсү мага жаман жазса, мен ого жакшы жазганга аракет кылам. Жаман сөйлөсө, мен дагы түшүнүп, мисалы үчүн мен көңүл бурбайм. Мен айтам, значит, бул бала же бул аял киши ушул кичинекей кезинде бул мындай мээримди билген жок, бунун айыбы жок. Мен ошондой карайм, чукур карайм да. Терең караш керек экен. Терең караш керек. Мисалы үчүн ошол азыр коом ата-эненин сүйүүсү жок, мээрими жок, бир мындай агрессивдүү коом болуп чоңоюп калдык. Анан эми ошол агрессивдүү коомду кантип биз жумшартабыз? Ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштесе, ал адам оңоло алабы? Жак, албетте. Мен семинарга келгендер мен түшүндүрүш керек да, үйрөтүш керек. Ошон семинар өткөзүп атам да. Бул семинар менин албетте өзүм мындай каражаты бар, бирок мен үчүн бул бизнес эмес, бул мен үчүн пайда көрө турган бизнес эмес. Мен үчүн эң маанилүү ошол кишилер өзүнүн кичинекей болсо акчасын алып келип төлөсө, ошондо мына серьезно катышат. Аларга керек экен. Просто мындай бекер болсолар, мындай баасы жок болуп калат да.
Акчасын төлеп, а мен үшін бұл бизнес емес, бұл чай пайға да жетпейді, кішкенекей ақша, білесіз ғой. Қатышады, ошондуктан біз айтып берсек, анан деп түшүнөт. Канча кишинин мына жашоосу өзгөрдү. Мен ошону рахаттанып жүрөм, неге ошол 30 киши келет, 20 киши келет, трансформация болгондон кийин Кудай дагы бир жараңы болсок пайда келтирем деген өзүңө сезим пайда болот. Ошону мен Кудайга шүкүр, бүгүнкү күн жакшы болуп өттү деп өзүм мындай бактылуу эсептейм. Адамдарды өзгөртүү менен, сон демек эч качан өзгөрүүгө кеч эмес экен. Кеч эмес. Мен бул точно билем. Кеч эмес, андай үлгүлөр көп болгон. Бул баары бир мындай да Кудай бар да. Туура мындай кыйынчылыктар болду, бирок семинарга келди, мисалы үчүн. Мен просто өзүм жөнүндө айтып атам, бирок андай башка жакшы киши менен мындай сүйлөшсө дагы жашы өзгөрүшү мүмкүн да. Кудайым өзү ушул түш көргөн дагы мындай жакшы түш берип, мындай жакшы дем берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан өзгөрүү бул ошого ишенич керек. Биз ошол мен айттым го мындай биздин келечегибиз это не равно наше прошлое. Биздин өткөн аркында биз өзү наше будущее не равно наше прошлое. Кандай айтса болот туура. Наше будущее не равно наше прошлое. Биздин келечегибиз өткөн чагыбыз менен барабар эмес. Барабар эмес. Туп-туура. Только если biz özü ушул өткөн учурда мындай өзү алып барбасак келечегибизге. Если только мы свое прошлое не принесем в будущее. Ошону жеткизип бергин. Ал прошлойду будущеге жеткизип эмне кажет? Кажетпи? Ото кылыш керек эмес да. Ошондо биз келечегибиз өлөт, өзгөрбөйт да. Келечекте мүмкүнчүлүктөр бар. Өзгөрүүгө жол бар. Бар мүмкүнчүлүк, ошого ишениш керек. Биз ишенсек болот. Ишенбесек бул ишенбегенибиз болуп калат да. Сиздин көп эле кыялдарыңыз орундалдыбы? Орундалып элек эмнеңиз калды? Кыялдарым, чоң кыялдарым бар. Кыялдарым мен айтып кетейин, мисалы үчүн ушул Бишкекте Олимпия деп айтканмын. Борбор Азияда ушул чемпионат мира по футболу деп айтканмын. Бул мен үчүн бул эмне деген? Бул кульминация. Караңыз, элестетиңиз, 2050 жыл ушул Борбор Азияда чемпионат мира өтөт футбол боюнча. 2050 жыл, 29 жыл бар дагы. Балдар, сиздин балаңыз чоңоюп калып экен да? Сиздин балаңыз дагы чоңоёт, Кудай берсе. Футболчу балаңыз. Эми менин балам уже 40 жетип калат. Бирок караңыз, бул мен үчүн бул эмне? Мен үчүн бул биз кошуналардын мамилеси жакшы деген. Экономикалык өнүгүү бар деген. Коомубуз жакшы. Биздин коом неден башталат? Жылмаюудан башталат. Ушул образды өзгөрүш керек да. Качан бизге мындай дүйнөдөн баардык туристтер келет? Качан бизге FIFA ушул мүмкүнчүлүктү бизге белек катары берип, өткөзгүлөрдү берет? Биз даяр болгонубузда. Коом адамдар даяр болуш керек. Мамилебиз өзгөрүш керек. Бири-бирибизге мындай көрө албастыктыкты жок кылыш керек. Бири-бирибизге мындай ыраазы болуп жүрсөк ар күнү, албетте Кудайым ар бирибизге белектерди көп даярдап койгон. Канча көп ыраазы болсок, ошончо көп Кудайым бизди колдойт. Элестетиңиз, сиз Кудай болуп ушул адам сапаты жерге түштүңүз. Бул киши менен сөйлөп, кандайсың десе, иштерим жок, акчам жок, жубайым дагы мындай надоел кылды, балдарым дагы мындай деп ыраазычылык билдирип айтат. Наразычылык болуп атат, туура? Анан сиз бул кандайсың десе, Кудайга шүгүр, акчам жок болсо дагы жумушум бар, аракетим бар, Кудай болсо баары жакшы болот, балдарым чоңоюп атат. Жубайым менен бизде мындай болуп калат, бирок алам дагы мен сүйөм, менин балдарым апасы, ага ден соолук каалайм, аны сыйлайм десе, сиз Кудай катары ким колдогон ушул каалооңуз болот? Биринчисине, экинчисине? Ыраазычылык айткан. Вот, туп-туура. Ошондой Кудай дагы ошондой, жөн эле маселе, бирок ошондой да. Ким караңыз, ыйык Куранда дагы биринчи сөз кандай сөз билесизби? Неден башталат ыйык Куран? Жок. Алхамдулиллахи раббил аламин. Да? Да, бул ыраазычылыкты билдирет. Алхамдулилlah деген бул ыраазычылыкты билдирген. Биринчи сөз ыйык Куранда ыраазычылыктан башталат. Караңыз. Бул дагы бизге мындай кичинекей бул сабак да. Жашооңдун биринчи күнү ушул ыраазычылыктан баштасаң, Кудай берсе баары жакшы болот. Сон шүгүр эткенди билбей калабыз биз. Шүгүр. Наразычылыгыбыз көп болот да, адам эмесине. Наалый беребиз. Өмүр бою. Мен эмнени түшүндүм айтайын Бабур байке. Жана Өзбекстанга бардык го. Анан биз ушинтип бири-бирибизди көбүрөөк
таанышыбыз керек экенин түшүндүм. Анткени ошол жакка барып, ошол сыйды көрүп, ошентип достошкондон кийин Кыргызстанга келип туруп аларды жамандабайсың да. Аларга болгон сый урматың көбөйөт. Ошондой эле мисалы үчүн эмнеге биз оштуктар, эмнеге көлдүктөр деп бөлүнөбүз? Анткени бири-бирибиз менен мындай аралашсак эгер, көлдүктөр ошко барып, ошол сыйды көрүп кетсин, же болбосо оштор көлгө келип ушундай көлгө түшүп кетсин. Кандай бири-бирибизди сүйүп, кандай момундай бекем болот элек, Топтур. Караңыз, биздин мамлекет өлкөбүз кичинекей, 6,5 миллион. Тура, бул не деген нерсе? Өзбекстанда 35 миллион. Биз бири-бирибиз мындай биригипсек, ошондо биз күчтүү болобуз. Ошондо бизде келечегибиз бар. Бөлөнсөк башкалары биздин геополитический ар кандай күчтөр бар да. Алар бизди разделяй власть деген эч кеткен жок. Бөлүп жеп коюшат да. Бөлөнгөн бөлөжү деген бөлө, бул жерде уже геополитический оюнчулар. Ошондуктан албетте биз бөлүнбөй, түштүк, түндүк дебей, оштук, көлдүк дебей, өзбек, кыргыз, татар, тажик дебей биригип, бул биз кыргызстандыкпыз. Бул биздики. Кудай берсе, ошого шүгөлдеп, жакшы тамандарын, жактарын көрүп, шүгөлдеп, бири-бирибизди күчтүү кылыш керекпиз да. Ошондо гана биздин келечегибиз бар. Эми Бабыр мырза, муну сурагым келип атат. Биздин жаштар Бабыр мырзадан интервью алам десем, ушу суроону берип койчу дегенде, эмне үчүн саясатка ата журт менен барыптыр деген суроону. Андай болду да. Алар мен үчүн азыркы учурда бир дагы идеалдуу партия жок. Мен үчүн ар бир партия өзгөчө проблемалары бар, жакшы тараптары бар, жаман тараптары бар. Мага кайрылышып, менен мындай суранышты. Бизге жардам бер деп айтты. Мен айттым, менин шарттарым бар деп айттым. Кандай шарттар? Мен любой партияга жардам бериш мүмкүн деп айттым. Бирок биринчи шартым, мен ар бир ушул кандидаттарга тренинг өтөм деп айттым. И тренинг өттүм 4 жол. Ушул жерде 2-3 жол өттүм, дагы башка жерде 1 жол өттүм. Бул эмнеге керек? Не дегенде, мен аларды биринчи максатым түшүнүш керек. Бул кандай ой пикир менен барып атат. Анан кичинекей болсо өзгөрсөм ой пикирин. Ошондо гана мен өз салымым коштум деген, ушул саясий кырдаалга мен өзүмдүн салымым коштум деген өзүм сезим келет. Ошол болду. Адистерим отурушат. Бир киши, мен ушул коррупция жөнүндө аябай көп коррупция жөнүндө сүйлөштүм. Бир киши 40 жашта туруп айтат, биз чындык барып коррупция болду элек да, туурабы? Ошондой да. Все, эми коррупция болбойм деген бул жерде айтты да. Вообще ошол мен ыйлаганым келип кетти. 2 саат сүйлөп отурдум бул жерде. Ошол мындай чын жүрөктөн чыккан сөздөрдү мен угуп, Кудайга шүгүр деп айттым. Ошондуктан ар бир партияда жакшы балдар бар, жакшы эмес балдар бар. Тилекке каршы ошондой азыркы учурда. Мен жардам бердим. Анан мен айттым. Мен катышсам, мага бул депутаттын кереги жок деп айттым. Мен ар бир киши өзүн билиш керек да. Мен жетекчимин. Мен бизнесмен эмесмин. Мен управляющиймин. Мен лидермин. Ушул менин сапатым. Мен команданы түзүп, жакшы балуулуктарды киргизген ушул күчүм, кудуретим жетет да. Ошондон, мисалы үчүн хорошо, бул көркөмүш болуп атабы? Мен ушул мэрияны берсеңер, мен кудайсы ушул Борбордон баштап кандай шаар болуш керек мен көрсөтө элем деп ошондой сунушту киргиздим. Макул болушту. Мен дагы бирөөнү айттым. Эч кандай админсуз болбойт. Өзүбүз иштейбиз. Эч кандай мындай админсуз болбойт. Ошондой болду. Админсуз болгон жок ата жол партия Кыргызстанда. Ошондуктан биз 4-нчү орун алдык. Мен тренингди өткөздүм. Мэрликке мен мындай барышка мен даяр болдум. Ушул 3 нерсе. Сиз эмнеге мэр кылып колдошкон жок? Биринчи учурда караңыз, биз 4-нчү орунду алдык. Биринчи орунду алган, Алла чечет ким болушун. Биз биринчи орунду алган жокпуз. Потому что биз өзүбүз бардык. Мен ушул дагы бир жол ыраазычылык айтып кетем. Мени колдогон ушул жарандарга мен дегенде биз 4-нчү орун эч кандай админсуз алдык. Балким болушу мүмкүн, 1-2 кандидаттар белгиленсе кылган болушу мүмкүн. Мен мындай гарантия бербейм да, туурабы? Это невозможно. Но точно айтам, системный админсуз иштеген жок, Кудайга шүгүр. 4-нчү орун алдык. Админсуз иштеген биз 1-нчи орун алат элек, туурабы? Ошондой болду да.
Вот 4-нче орында. Кудайга шүкүр. Мен үчүн бул тажрыйба болду. Мен өзүм тренингде өтүп бердим. Админсыз болгон жок. Мен ушул партиянын негизчилерге мен ушул өзүнүн сөзүн кармаганы мен ыраазычылык азыр дагы билдирем. Рахмат. Мен чын жүрөктөн рахмат айтам. Мага жакшы тажрыйба болду. Мен көп нерсени түшүнүп калдым. Хоп. Ошондой. Анан бул азыр дагы шайлоо бузулуп кетти. Натыйжасы жок. Дагы балдар катышып атат, бирок менин азыр чоң долбоорлорум бар. Мен айтым кечирип коюңар, менин өзү жумуштарым бар. Ошого даярдап атам деп, мен кечирим сурап, мен чыгып кеттим. Да кийинки коомдо эң көп айыптоолор болот. Ошол айыптоолордун бири сизге карата бул мөл булак менен байланыштуу, кредит берет, анан бул деген туура эмес, ал эле бул эле элдин канын сорот деген. Буга кандай жооп бересиз? Бул абдан мындай илими жок адамдар ошондой деп ойлойт. Бул деген түшүнбөйт да. Биз караңыз, Совет учурунда 70 жыл ушул системада жашап келгенбиз. Азыркы учурда бир дагы жаран жок. Элестетиңиз, баардык банктарды жөөп таштадык, эч бир эле банк жок Кыргызстанда. Ошол күнү биз өзүбүздү суверенитетти жоготобуз. Элестетиңиз, банктар жок, өлдү. Баары жок. Банктар 90% өзүнүн кирекчеси бул проценттен келет. 90%. Ал жерде интеллектуалдуу, күчтүү, акылдуу балдар өзү иштейт. Бул мындай жөнөкөй бизнес эмес, бул кафе эмес. Кафе дагы мындай жөнөкөй бизнес эмес. Бул интеллектуалдуу, кыйын мындай технологиялык бизнес, банк болуш туурабы? Биз дагы чоң банкты сапаттабыз, микрофинансылык уюм. Ошондуктан банксыз бул мүмкүнчүлүк жок. Бирок 2012 жылдан баштап биз 4 жыл ушул ислам каржылоо боюнча принциптер киргизип, Кыргызстан боюнча биринчи лицензияны исламский окно деп коет, биз алдык. Бизден кийин уже Бакай банк дагы башка банктар алышты. 4 жыл биз даярдандык. Улуттук банк менен чогуу бирге иштеп, нормативный базаны полностью документтерди, мыйзамдарды жазып, 4 жыл ичинде биз лицензия алдык. 4 жыл. 2016 жыл биз сентябрда келдик, Саудиядан келдик. Ошол күнү 21 сентябрда, 22 сентябрда биз лицензияны беришти. 4 жылдан кийин. Ошол азыркы учурда биз СНГ боюнча биз биринчи орунда турабыз. По количеству ошол сделка Мурабаха деген сделка бар, Кархасан, сервис ижара деген ошол өзүнүн продукттары бар да. Исламчылык каржылоо боюнча. Ошондон биз өзүн иштетип атабыз. Бул бир күндө өзгөрүп болбойт да, туурабы? Мен ошол Саудияда ошол исламский банк развития бар, алар менен сүйлөшүп айтсам, бир жаш бала исламский университетте окуп, устаты келип айтып, эми эмне кылайын? Ошол банкингди окудум, эмне кылайын? Исламский банкка болуп, ал жерде иштешим керекпи деп сураса, ал устаты эмне дептир? Исламский банкка барып иштесең дагы болот. Бирок жөнөкөй обычный ушул традиционный банкка барып ичин өзгөрсөң, бул эң пайдалуу, мындай сооптуу нерсе. Биз дагы ошол системени өзгөртүп атабыз. Биз пионербиз Кыргызстанда. Бул биз үчүн 5 жыл бул көп мезгил. Бул вселенная мындай карасак, бул 10 жыл, 20 жыл бул мындай өтүп кетет да. Туурабы? Зато караңыз, азыркы 8 жыл ичинде биз 4-5 жыл ичинде биз кандай көп жакшы нерселер киргиздик. Кыргызстанда СНГ боюнча Центробанк келип бизден үйрөнүп кетти. Центробанк России. Улуттук банк мага медаль берди за развитие исламского финансирования. Буганда медаль эч ким берген жок. Улуттук банк бизге берди, мага берди. Ага дагы ыраазымын. Биздин командабыз иштеп 4 жыл иштеп даярдадык. Улуттук банкты адистер менен чогуу. Азыр ушуну иштетип атабыз. Азыр биз имамдарга дагы лекция өтүп атабыз. Алар дагы биринчи, эми биз түшүндүк деп айтып атышат. Көп биз имамларыбыз мындай исламский принципти билишпейт да. Алар мындай исламда мындай бар, муаламат деген бар, ана ибадат деген бар. Алар ибадатты жакшы билишет. Муаламат да финансы операция сделка аны үйрөнгөн жок. Бул жаңы өзгөчө наука. Биз Бахрейнден биз ушул алимдарды алып келип, Россиядан алып келип, алар биз үйрөтүп атабыз биздин имамдарды. Алар бизге ыраазы. Вот. Ошондуктан адам болуш аста-аста биз дагы кичинекей кадамдар менен ушул исламский жолго Кудай буйрса баратабыз. Вот. Поэтому кредит бул көптөр үчүн бул эмне кредит? Кан сурап атат деп айтат, бул абдан туура эмес сөздөр. Андай айтыш бул туура эмес. Мындай болот, караңыз.
Бізге 100 мың деген келеді. Алар жадлан беріңер. Ештемкем жоқ. Қараңғы, бізде 100 мың клиенттер болса, бір ғана залог албайбыз біз. Көптөр кредит алып, үй сатты деп айтышады. Бізде залогсыз кредитование. Беззалоговое кредитование. Вообще залог жоқ. То есть бұл уже неправильно. Ол жерде өзгөчө мындай кандай ким десе болот. Биздин ошол оппоненттер же противниктер ошол саясий жактан балким ар кандай жаман сөздөр жазышат да. Бул туура эмес да. Финансовый система, финансовый кредитование банки болбосо, Кыргызстан любой мамлекет ошол күнү өлөт. Болбойт да. Это все потеря суверенитета деген. Поэтому бізде 100 мың бізден клиенттеріміз алар келішіп разышылығын білдіреді. Ең қиын учурда бізге жазан береміз. Жақын шул байкинг болады, башқа жақындарың болады, олар жоқ, ақша бербеймін дегенде біз береміз. Біз саға ішінерді біз береміз. Анан 99% біздің клиенттер разы болып бізге ақшаны уақытында төлеп береді. Ошол 1%, элестетиңиз 100 мың кишиден 1% канча киши? 1 мың киши. 1 мың киши өздөрү мындай дисциплинасы болбойт, жеп коет, ичип коет, тойго барып ойнап жок кылып коет акчасын, анан жаман жазат социалдык тармактарда. 1 мың киши, 99 мың киши мындай Кудайга шүкүр, Молбулакка рахмат, дагы башка банктарга рахмат дегендерге ага биз карабайбыз. Ошол 1 мың киши ушул жаман погода жасайт да, ошол социалдык тармактарда. Бул дагы туура эмес да. Ошого біз дағы көңіл бұрбайбыз. Құдайға шүкір, 99% біздің еліміз мындай түшінет, шүгір қылады. Жақын достары, ақшам жоқ, ақшасы болса дағы берем дейді. Қазір учурда ким ақша береді? Ешкім бермейді, тура. Болса дағы бергісі келеді, ішенбейді. А біз береміз, біз ішенеміз, біз жардам береміз. Ошол ақшаны алғаннан біз контроль қылабыз. Мысалы үшін фитнес-центрге барсаңыз, тренировка қыласыз. Фитнес-инструктормен сіз тренировкаңыз мындай эффективді болады, тура? Давай деп заставлять етеді, тура? Өзіңе барсаңыз мындай 1-2 жыл қыласы, бұл шаршанып кетіп қаласыз. А тренер, давай, еще, ты можешь деп, давай деп. Бізде оқшын контроль қылып давай, жақсы істегіле, төлегіле, уақыт төлегіле деп айтқан, тура? Ошында біз дағы аларға жардам беріп атамыз. Чын дүниеде дағы қарызы болса, бұл аларға бұл жеңгелік болады, қарызы төлеш керек. Ең қиын учурда біз жардам бердік пе? Құдайға шүгір деп, қайтара берсең, бұл ақшаны біз башқа жеріңе береміз. Ал қайтара берсең, бұл башқасына береміз. Тұра, ошандай болды. Жақсы. Жана жит деген немеңіз аябай елге тарап кетті ғой. Ана қандай қабылдадыңыз ал нәрсені? Мен ошол эртең менен чуркайм да. 6-8 километр чуркаганда ошол 1 жыл мурун, ошол июль айында мен ошол чуркап кетсем, баардыгы эл мында кетип атышат да. Напротив менен кетип атышат. Жөө кетип атышат. Пандемия учурунда. Пандемия учурунда жөө кетип атышат да. Мен ошол булар неге мындай, мана жаман деп, мен мындай ичине өзү бул Кудайдан келди. Келип мен үйгө барып, бул аларга ушул я приказываю жить деп ушул дем көтөргөн аракет кылдым. Чын жүрөктөн айттым. Мен көбүнчө ушул видео жазып, мен жардамчылыгым жөнөтөм. Алар редактура кылышат, анда-мындай кылышып, анан социалдык тармак чыгарат да, жардамчыларым. 4-4 социалдык тармактарымы алып барышат. Бул жерде мен алар жөнөтсөм, булар байке, не надо деп айтат эле. Мен аларга карабай өзүм жүктөп койдум Инстаграмга, анан кетти да. Ташкентке барсам, алар жи дешет. Казакстанда баары таанышат. Мага көптөр ошол аябай көп мага рашкыл каттарды жазышты. Элге ошол ооруп турган биздин жарандарыбызга жардам пайда тийди да. Мен Кудайга шүгүр, ошол мага Кудай ошол берди, мен айттым. Себепчи болуп калдым да. Эртең менен күндө чуркайсыз, жана ошо спорт. Бир жумада 4 жолу чуркайм азыр. Ошо спортту жайылтканга аракет кылып атасыз да. Бул спорт сизге эмне берди? Караңыз. Ийгиликке жетиш үчүн билесиз эмне керек? Энергия керек. Ким энергиясы көп болсо, ошол ийгиликке жетет. Ийгиликке жетет, энергия жеткирет. Энергия болуш үчүн не керек, билесизби? Не керек? Кыймыл керек. Кыймыл, спорт, бий, анан дагы башка движениялар кылса дагы болот. Жылмаюу дагы бул дагы энергия. Жылмайып турсаңыз, энергияңыз көбөйөт, билесизби ошону? Билбейм. Ошон үчүн энергиям көп турбайбы? Энергиясы көп, сиз жылмайып жүрсөңүз, энергия көп болот да. Движение, любой движение, ошол биздин денде кандай улыбка болот,
кыймыл спорт болот, бий болот, ошол бизге энергия берет. Ошо канча көп кыймыл болсо, ошончо бизге энергия көбөйөт. Сонун. Бабыр мырза, абдан сонун. Эң башкысы элге пайдалуу маалыматтар көп болду. Жана мындай кызыктуу маек бердиңиз. Рахмат сизге. Сиз дагы абдан жакшы билесизби? Маанилүү иш кылып атасыз. Эмне деген сиз миллиондон ашыгыраак катталуучуларыңыз бар. Алар ушул ар кандай биз жарандар менен сүйлөшүп атасыз, мындай пайдалуу маалымат алып сиз жеткизип атасыз да. Сизге ошого мен ыраазымын. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Ийгилик сизге дагы. Биз эгерде адамдарды, кыргыз элин оңдоп, буюрса деңгээлин бийиктетип, ушу өлкөбүздү гүлдөтүп алсак, Бабыр мырза, анда биздин аябай бу жашоодо жөн эле жашап чыгылса бир мал сыяктуу келип кетип калбагандай мындай изибиз, ордубуз калат деп ойлойм. Дагы бир нерсе айта турган сөзүм бар. Мен билесизби, ушул 1-2 жумадан бери bir ой келди. Дагы ушул шүгүр дейиши боюнча. Караңыз, бизде азыр жаңы мындай жаңы президент, жаңы премьер баары жаңы жетекчилерибиз туурабы? Эми идеалдуу мындай эч кандай киши жок. Ага дагы эртең менен ким намаз окугандарга ушул биздин президенттерибизге, премьерлерге баарыга ушул жетекчибизге мындай жакшы дуа берип койсоң, бул туура болуп калат. Ошондуктан жарандарга биздин ушул сиздин катталуучуларыңызга баарыга кайрылгым келет. Ийгилик каалайлык, жакшылык каалайлык. Аларга канча көп биздин ушул жетекчилерибиз ийгиликтүү болсо, элге бул жеңилдик болот да, жакшылык болот. Ошондуктан бирөө жакшы көрүшү мүмкүн, бирөө жаман көрүшү мүмкүн. Ага карабай, бул Кудайдан келген нерсе, ага дагы шүгүр кылып, шүгүр менен кабыл алсак, ошондо гана ийгилик албетте келет. Ошондуктан баарыңарга ийгилик, эртең менен бата кылгангарда ушул биздин жетекчилерге дагы бата алып койгула, менден ушундай суранычы. Сон. Рахмат сизге, ийгилик. Рахмат. Бабыр мырза. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Бабыр Төлбаев менен маек кылдым. Ой пикирлериңизди комментарийге жазыңыздар, ошондой эле каналыма сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Сиз катталып комментарий жазган сайын, лайктарды баскан сайын биздин чыгармачылык топту колдогон болосуз. Мындан дагы сонун маек чыгарганга аракет кылабыз биз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.